Өзгө Чогурдалдар министрлиги жана ыктыярчылар ысык көлдү таштандылардан тазалоо иштерин баштайт. Бул туурасында аталган ведомствонун тараткан маалыматында айтылды. Бул иштерди Өзгө Чогурдалдар министрлигине караштуу суучулдарды даярдоо жана суу астындагы техникалык иштерди жасоо борборунун адистери жасай турганы айтылды. Суучулдар атайы бекитилген планга ылайык тазалоо ишин жуманын иш күндөрү жүргүзүп отуруп, көлдүн бардык акваториясын камтуу алдында турушат. Ошондой эле суучулдардын катарында ыктыярчылар дагы бар деп айтылат маалыматта. Бул иштерге быйыл Түркиядан алынып келинген Дельта катери колдонуларын да билдиришти. Аталган катер саатына 40 чакырым жүрөөрүн жана ичине 10 суучул шаймандары менен батаарын айтышты. Суучулдарга буга чейин мындай техникалык мүмкүнчүлүк жок болгондуктан издөө жана куткаруу ишинде ыкчам аракет көрүүдө бир кыйла кыйынчылыктарды жаратып келген. Ал эми аталган катерди Кыргызстанга берүү боюнча Өзгө Чогурдалдар министрлигинин жетекчиси Бообек Ажикеевдин Түркия мамлекетине болгон иш сапарында макулдашылган деп билдиришти министрликтен.